25 жыл чытай албай жүргөн ушул сигаретти ушул жерден келип чытадым. Бул жерге устаздар айтып эле сыноочулар дагы келет. Мен ошолордун бири мен болчумун. Аллахтын китебин өзүнүн оригинал тилинде окууну үйрөнүш менин кыялым да. Мындай кандай десем, эч качан ишке ашпай тургандай деңгээлде кыялым болчу да. Кудай буйрса, президентибиз ушундай иштеп турса, сиздерге колдоп турса, мен ойлойм бир 10-15 жылда бир диний биздин мамлекет болуп, дүйнө жүзү ушу бизден сак алып калабы деп. Тил арстан сымал бозогоңдо гомдонгон, бошоп кетсе өзүң да жеп койгон. Заар тилим салды далай азапка, мен тилди кезем башты сактоо максатта деп. Мен өзүм нарымдан болом. Кочкордон келдим. Бисмилла деп жерге такси менен келсем, я роббил аламин, ушундай эмени көтөрсө, балдар келип мен төшөгүмдү көтөрүп кетти. Аллаху акбар. Мындайды мынакей. Я менин төшөгүмдө жок, бияка алып келебиз деди. Аллаху акбар. Бияка жүрүң сата деп бияка алып келди. Шунча урматсый, кичикпейин. Аллах субханалла таала мени ошо илимдин борборуна алып келип койгон экен. Мен шунча ниет менен келдим. Бул устаздарга башымды ийгим келет менин. Ушу карат 1 жылда окута турганды 1 айда башыбызга салып койбоду. Мынча эч ким окута албайт. Шунча карапайым, ушундай кенекөй сөз менен мынакей чайнап алып келип берип койду. Жуткула деди. Мен ушу Чүй областы Панфилов району Кумарык деген айылдан келдим. Кантип адам болуп жашаш керек экен буга чейин билбей жүрүптүрүз. 18 жыл чындыгында айтканда адам эмес, мындай айбандардын катарында эле өзүбүздү алып жүргөн, өзүмдү ушундай түшүндүм да. Кичипейлик, бир туугандык, соседти, кошунанын кызматы деген эмне экенин анын жөнүндө общий билбептирбиз. Өзүм 10 жыл блогер болуп, өзүм YouTube тартчымын. Агында да түшүнбөптүрмүн оказывается. Уш жерге келип мен 1 айлыкта мен өзүмө дагы да болсо мага жеткен жок деп мен ушундай түшүнүп атам дагы да. Кудай буйрса дагы ниет кылып атам келем деп. Сиздерге, устаздарга, ошо Абдырахим шейхке сиздерге абдан чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушул жерге кантип канча деген адамдарды ушинтип туура жолго, туура максатка көрсөтүп, ушунча адамды ынтымактуу бир туугандай кылып 1 ай болсо дагы, 1 ай эмес, азыр бөлөк жерде 1 саат мончуп тыптынч отура албайт болчу чындыгында айткандачы. Абдан ыраазымын мен. Аллахым сиздерге абдан устаздарга, карикелерге ден соолук, Аллахым ыраазы болсун чындыгында айтканда. Бир тууган деген ушул жерде мен түшүнүп атам азыр абдан ушу бир тууган деген эмне? Ушул жерде ушунча адам отурат, мен бир туугандай сезип отурам баарыңарды чындыгында. Мындай чындыгында жок болчу вообще оюмда. Өзүм такси кылчумун, шопур болчумун. 18 жыл ушул шопур болуп жүрдүм ушул жерде. Сыртта. Сиздерге чоң рахмат. Мынакей эмне деген жаман деген 25 жыл чытай албай жүргөн кылык, жамандык контейнердин аркасына барган нерсени ушул жерге келгенде 3 күн, 4-чү күн дегенде мына Усман устаздын сөзү мага таасир этип, түнчүндө Алладан жалдырап сурап туруп тахажжудта окудум. Бир түндө чытадым. Бир түндө чытадым чындыгында айтканда. Бир туугандар, силер деле чытасаңар болот экен. 25 жыл чытай албай жүргөн ушул сигаретти ушул жерден келип чытадым. Суранам баарыңарга да ушул жерден чытасаңар болот экен, келип окуса болот экен, адам болсо болот экен. Мен эле тажы кие берем, мен ата-энем да кийсин тажын депчи. Иншалла ошентип Кудай каалап, Кудайдын рахматы менен ушул жака келип калдык. Бул жака келип Куран окуп максатында эле келгем. Мен үйдөн деле келинчегим, балдарым, ата мон сүрөнү мо тамгалар жаттасаңыз деп жаттатат эле, бирок эч мээме келбейт эле. Ушул жака келип үзүлүп, курбандык кылып келгендин себебинен ойлодум эле ошо 29 тамганы жаттап бир 2 сөздү 2 тамганы кошо окусам эле болду депчи. Иншалла устаздардын жардамы менен Куранга түшүп 4 сүрө жаттап калдым. Канча деген сүннөт амалдарды билбей жүрүптүрүз, сүннөт амалдарга амал кылып калдык. Намазды окуп жүргөнбүз, намазды толуктап, бышыктап окуп калдык. Иншалла устаздар канча мына күлүп эле жеткизип коет экен. Биз жаңы келгенде даже жамбаштап алукчу элек да. Ачыгын айтты, жамбаштап жатып алукчу элек. Устаздар бир мындай айткан жок да, отуруп түз отур депчи. Нурулла устаздын айткандары күлдүрүп отуруп биздин жүрөгүбүзгө жеткизип койду. Жүрөгүбүздү ачып туруп кайта киргизип койду ошонун баарынчы. Абдан ыраазыбыз. Куран окут элек, бирок өзүбүздү кыйын сезип жүргөнбүздө биз Куранды жакшы билебиз депчи. Көрсө биз нөл экенбиз. Нөлдөн баштадык Куранды кайра. Эң биринчи ошо тажбитте өтө хикмат менен карекелер бизге, өтө мээримдүүлүк менен кичине ката кете турган болсок, жакшы эле окуп калыпсыз деп. Жакшы сабактарды пышыктырып болсок, машалла деди да.
Alhamdulillah dedi, ошол жерден жакшы окуп калыппыз деп калдык да. Көрсө жашоодо туура эмес жашап жүрүппүз. Өзүбүздөн улууларды урматтабай, кичүүлөрдү сыйлабай, көрсө ушул жерде жашоо буга чейин биз өзүбүздүн денебизди эле багып жүрө бериппиз да, рух менен ишибиз болбоптур. Көрсө иш рухта экен да. Ушул жерден келип биздин рухубуз, ушу бир ай дегенде рухубуз жанга кирди да. Азыр мындан чечим чыгардык, биз денени бакпай рухту багалы депчи. Ошол үчүн айтат, адамдарга ыраазычылыкты билдирбеген Аллахка ыраазычылыкты эч качан билдире албайт депчи. Ошол үчүн биз чын жүрөктөн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да сиздерден келип ушул жерден илим алабыз, иншалла суранып кетебиз. Эмдик айда болбосо дагы кайра дагы жылда келгенге иншалла мүмкүнчүлүк бериңиздер. Ушул жерден балдарыбыз бүт мусулмандардын баары ушул жерден келип илим алып кетишсин. Өтө жогорку деңгээлде экен иншалла. Тазалык жагынан, адеп жагынан, ахлак жактан, кулук мүнөз жагынан, кечиримдүүлүк жагынан, сабырдуулук жагынан телеге тек келген медресе иншалла. Ушуларды эңсегенбиз, тилегибизге жеттик иншалла. Дагы бир жолу сиздерден ыраазычылык сурайбыз. Bir asakalık karımız vardı, şu 80 kirip kalmış, şu жерде 2 жол okuyup kettiler, Samet деген kişi aksakal. Anan o kişi ağay barbaysız bu da bir ayıp kalgan da barıp keliniz, anan keyin, anan da özüm baldarımdan kişine talim algan baldarım var ele, men adı gikte okumuş olup, men janağı hükam aytkanday kıyın sınıp, özüm muğalim ele, men jakşı bile, men bilip kaldım, okup kaldım dep, demek anan baldarımda ata varıp keliniz, andayımda degeni men, oşol seviminen, Bana kelip, inşallah kelip okup, köp nerseге көзүм ачылып, жана укам айткандай мен деле ошо кыйымын билемде жүрүп, келип биринчи эле сабакта мен билген эмен суу кечпей калды. Анан ошо баарын толуктап, аракет кылып, ошо майда сүрөлөр барбы, чоң сүрөлөр барбы билгенибизди кайра толуктап тагы тажикти орда койгонго аракет кылып койдук. Анан дагы мага ошо ушунчалык сабак болду. Мен көрсө сабырсыз экенмин. Алиги үйдө мен билем, men okuğam, men çokuğam, men atamın, men aytkamday bulut dey beripmin, körse maşparany bilip edik. Maşpara jenler nemede karşı жүрөбүz деме деме. Hadi meşittegi birok үйдөгү maşparany кылып айтып экенбиz да. Аны ошонун аркасынан кээ бир иштерибиз туура эмес болуп калган жерлери бар экен, ошону өзүм милдет кылып алдым, барып биринчи милдетим жана балдарга ошо сабакты неме кылып окутуш, үндөш, анан кийин сабырдуулукка үндөш, ошол maşparany киргизем. Анан кийин албетте таалимди сөз өтүш керек экен. Anıdan özüme şu millet kılıp neme kıldım. Бұл жерден мен алған пайдам мына 10 сүрені тажвид менен паракелерге өткөрдүм. Көйле дуаларды билетилем, ага дагы bir 3 дуаны кошуп, анын жаңы сүрелерден жаттап аракет түзгеле болду өзүм оюмда да. Нурулла кара айткандай эрте менен 5 мүнөт, кечинде 5 мүнөт Куранды окуп, Куранга түштүм расыл. Мен Куранды окуй албайт элем. Тамгаларды тааныган менен окуй албайт элем да. Мен бул жерге келген мақсатым намазды тургузуу. Анан экинчи мақсатым бул ыйык Кураны Каримди өз алдынча окуу мақсат. Иншалла мен мақсатыма жеттим. Мурда да намаз окуп жүрчүмүн 5 убакытты калтырбай. Бирок анда кыргызча алфавит менен жаттагам сүрөлөрдү. Анан бул жерге келип арабча алфавитти үйрөнүп, арабча окуганда анын айырмасы бир топ эле экен. Устаздардын жардамы менен мен ошону туура окуганга аракет кылып үйрөндүм. Иншалла Аллах менен пенденин ортосундагы түздөн түз байланыша турган амал бул намаз экен. Азыр намазды энди коркпой, үтпөй, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн окуп, Алладан билекен сурасак дагы иншалла коркпой сурай турган болдук иншалла. Анан экинчи максатым бул Кураны Каримди өз алдынча окуштук эле. Мына Kur'an-ı Kerim'de okuştu başladım. Öz aldınca okup, rakattan okup jatam da men. Yani bizde uşul darajaga jetkirgen, uşul Nur Meşitinin İmam-ı Azam medresesinin cemaatine okutuvchilar sizler, ustazlar. Sizlerge ming merте şükür. Oşuncha yerge bilim berip, aların savadsızlığını joyup, aların buna bizim Müslüman pendesinin farzı olgun beşikten kavurga çeyin ilim alışlık. Oşol bir farzımızı atkarıp жатабыз. Meni эми чындап айтсаң, до и после айтса да болот да. Устаздар дагы мен келип атканда бул жерге айткан до и после болуп калат деп. Ошондой эле болдум. Мен
бул жерге устаздар айтты эле сыноочулар дагы келет. Мен ошолордун бири мен болчумун. Ошону менен бир гана кандай десем, мен бул анекдот бар. Орусту, французду, кыргызды айга учуруп ийиптир. Айга учуруп ийсе, барып француз мен бирдемени изилдейин деп, орус дагы бирдемени изилдейин дей берет экен. Кыргыз эмне келдиң? Жөн эле деген экен. Ошондой эле мен жөн эле келип калгам. Эми бу жерде чынын айтсам, аялым түрткү болду. Ал Куранга кирген 10 жылдан бери аябай жакшы менет кылып, Куранды окуп эме кылган. Барып келиңиз десе, мен баягы тоң моюндуу эме болчумун. Аялдын оюна да киреби деген. Ошону менен отуруп акырынан көнүп бердим. Боптур келип. Ошону менен келип отуруп калдым, мен ойлодум, мен башта барып коеюнчу ушун сөздүн эме кылбай деп. Биринчи күнү сынадым, экинчи күнү сынадым, үчүнчү күнү сынайын десем, Нурулла устаз сабак берип калды. Сабак берип калды. Ушу баягы келиндердин ажырашып кетүү боюнчачы. Анан кайната кайненелер киришпегиле деди. Майыл түзүк эле кылыпмын, бияка келе бер, жакшы кылыпмын деп. Эми бунун алдында баягы келиним менен балам кичине ороздошуп калып, мындай таанышып жүргөн да. Анан кийин туруп, ошо майыл киришпеген туура кылып атмын деп жүрсөм эле, кийинки жума балам менен келиним жеберлерим менен жарк этирип келип калса болобу? Мына дедим, мына бар экен го Алла. Ошондон кийин ишенип, аябай жакшы впечатление. Аллага шүгүр. Эми мен чынын айтсам бир тамга да билчү эмесмин. Тамга турмак эч нерсени билчү эмесмин. Ошо 29 тамганы жаттап, ошону менен отуруп азыр Аллага шүгүр Куранга кирип калдым. Бияка келгеним эки досум себепкер болду. Мен өзүм мындай эң жеткен тоң моюн адам болчумун да. Булар экөө мындай үгүттүп отуруп алып келишти да. Бияка келгенче эчтеке билбейт элем. Бияка келип келгендин алдында бир 10 күн мурун намаз баштадым. Бияка келип бир чоң таасирлер болду, Кудай буйрса. Мындай үй бүлөгө кандай мамиле кылыш керек, достор менен кандай мамиле болуш керек, улуулар менен, кичүүлөр менен ошолордун баарын үйрөндүк. Чоң таасир болду бизге. Чоң жаман адаттарыбыздан арылдык да, Кудай буйрса. Алла разы болсун ушу устаздарга. Биз да ушундай бир аябай сонун кабыл алып, түшүндүрүп, аябай сонун менет кылышты да. Анан 3 күндүк дабатка чыктык. 3 күндүк дабатта дагы сонун кар балдар бизге окуш үйрөттү да. Эми баягы кыргызча айтканда мезди ачып эле тамгаларды салып, эме кылып койгондой болуп калдык. Өтө чоң жетишкендик менен келдик да. Мына азыр Куранга кирип калдык. Аллага шүгүр ушунчалыгына. Эми тарбия деген ушундай болот экен да. Кудай буйрса, президентибиз ушундай иштеп турса, сиздерге колдоп турса, мен ойлойм бир 10-15 жылда бир диний биздин мамлекет болуп, дүйнө жүзү ушу бизден сабак алып калабы деп ушу үмүт кылалы. Алла разы болсун баарыңыздарга. 87 атам бар. 85 апам бар. Экөө менен кеңештим. Ушундай бар экен, барып келейин десем, экөө тең жөнө түштү. Барып кел балам деди. Өзүм азыр 52демин. Анан берге келип мен ойлогондо жакшы экен да бул жерчи. Мен элестетип келгендегиден да экезе жакшы экен. Мен берден аябай таасирлендим. Мен чала аула намаз окугам. Мына берге келип, намазды тургуздум. Мен Куран окуйм деп, ушу Курандын тамгаларын жаттайм деп ойлонгон эмесмин да. Мына берден мынакей бир айда Кудайга шүгүр, Куранга түшүп калдык. Куран окуп атабыз азырчы. Чоң таасирлерди алдык бул жерден. Аны ошо 8 жылдан кийин келип бул жерде баягы прогрессти көрүп, ушундай көңүл көтөрүлүп, 8 жылда бул жерде болгон баягы өнү өсүүдү көрүп, анан өзүм жашоомду көрүп, 8 жылдын арасында менин жашоомдо эмнелер өзгөрдү деп мындай өкүнүүлөр болду. Аны эми Аллах Таала кайра өзү ушул жерге алып келип тарбиялап, аябай чоң таасирлерди алдык. Ким Алланы жоготсо, ал баарын жогот дейт. Ким Алланы тапса, ал баарын тапты дейт. Аллах Таала мына насип кылыптыр баарыбызда ушуга Аллах Тааланы тапканга. Эми ушу Аллах Тааланы жоготпогонго баарыбызга Аллах Таала насип кылсын. Ошо баарыбыз бир туугандай болуп калдык. Ошо баарыңыздарга ыраазычылыкты айтып, ошо Аллахты жоготпостукту каалайм. Бул жолго бардыгынан тайып жыгылып бир Аллахка кармалып, ошо Алланын кудурети менен ушул жерге келдим да. Аллах кадыр зат экен. Ага чейин өзүм да бир балдарым ушу ыймандуу болуш экен, ыймандуу өссө экен, каар болуш экен деген ниет бар эле. Анан өзүбүз
иншалла Алланын кудурети менен ушу баардыгына устаздарга биз ыраазы болобуз. Кандай деген ушундай жакшы мажлистеги биз чоң эмеге катышкан эмес элек, көрдүк. Чын эле ынтымак болсо баардыгы жакшы болот экенин көрдүк. Устаздардын күлүп отуруп эле бизге билим бергендери чын эле таасир болду да. Адеп Алла жүрөктү ушунчалык эзип койду. Адамда болгон сыпаттарды, адамда болгон мүнөздөрдү айтышып, алар чын эле көңүлдү айтып отуруп, алар ушул көңүлгө абдан маани бурдурда. Ошондо бир сөз келди да. Адам баласынын тилегени өмүр болот экен, бир ооз сөзгө сынып калган бул көңүл болот экен. Ошол өмүр текке кетип соолубасын, көңүл назик ал кечан оорубасын дейт. Ушул көңүлдү абдан которду. Устаздарга ыраазыбыз. Ушунчалык 30 күндө ушу жыргадык, ыйладык арабызда. Өткөн күнүбүзгө албетте өткөн күнгө биз кайгырып ыйлайбыз. Себеби дегенде Алланы эстебей калганыбызга, ошол күндөрү күнөө кылганыбызга Алла бизди кечирсин, тооба кылдык. Ушундай жакшы күн, жакшы мажлиске себеп болот. Жакшы сөз адамдарга керек болот. Устаздардын үйрөткөн сөздөрү ар дайым бизге белек болот. Сиздер ушунчалык жакшы сөздөрдү үйрөттүңүздөр. Мындан кийин өзүбүзгө да сөз бердик. Мындан кийин сөздүн жакшынакайынан сүйлөйлү. Адамдарга жакшы сөздү, жакшы маанай тарта алайлы, жаман сөздү сүйлөбөйлү депчи. Себеби жаман сөздөрдү биз сүйлөп келдик бул жашоодо. Анткени тилди жаман сөзгө жакшыга да бурса болот экен, жаманга да бурсат экен. Бирок жакшы сөздүкү жакындатып, Аллага жакындат экен. Эми жамандыкты бизде кандай айтат? Тил арстан сымал бозогоңдо комдонгон, бошоп кетсе өзүң да жеп койгон. Заар тилим салды далай азапка, мен тилди кезем башты сактоо максатта деп. Бул айткан сөзүм өзүмдүн кулагым менен жүрөккө сиңсин деп атам. Мындан кийин жакшы сөздөрдү гана айтайын деп айтып келет. Мен айта турган нерсе, мен бул жака келердин алдында эч нерсени билчү эмесмин да. Мен намаз окуганды билчү эмесмин, зикир тартканды билчү эмесмин, дават деген экенин билчү эмесмин. Мен ушул жерге келип биринчи жолу даватка чыктым. Мен ушул жерге келип биринчи жолу намаз окудум. Эми биринчи жолу намаз окудум дегенде биз деген айт намазга барчык намаз окуганды билчү эмеспиз да. Эл катары эле эл туура кылганын туура коюп ушинтип эле жүрө берген экенбиз да. 2 жыл мурда ушул жерге менин бир дос балам келип окуп кеткен да, 1 айлык курска. Анан 2 жылдан бери айтып жүрдү. Келип окуп кет. 2 жылдан бери ниет кылып жүрдүк. Кудайым Алла Таала буйруп ушул күнгө туш келиптир. Баарыңыздарга ыраазымын, окуткан устаздарга, карыкелериме. Мен эч нерсени билбей туруп, ушул жерден келип тамганы тааныдым, намазымды тургуздум, баардыгын кунут дуасына чейин жаттадым да. Жана ошондой эле кошумча 8 сүрөнү толук жаттадым. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ошол менин сүйүнүчүмө чек жок да. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Кылган жумушум Темеди тартип деген долбоорубуз бар, ошонун жетекчиси болом. Адамдарга, жылдыздарга, бизнесмендерге, ар кандай адамдарга жашообуздан тартип киргизгенди жолдомо көрсөтөбүз. Ошол өзүмдүн жашоомду өзгөрткөнгө умтулууда мындай өзүм издеп көптөн бери аракет кылдым. 10 жылдан бери өзүм издеп жүрөм да. Эми өзүм издеп дегенде кандай? Намаз окуйм, дин жөнүндө бир аз түшүнүгүм бар, мындай базовый түшүнүкчү. Бирок эмен жолду баягы бизнес жолуна жүргөндөн кийин бизнес тренерлерден, коучтардан издейм да, жооптучу. Ошону жөн китеп окуу менен чектелбестен мындай жеке өздөрүнүн дүйнөнүн тиги башына барып, ошо өздөрүнүн бар сабак алып жүргөм да. Бирок бир нерсе түшүнөсүң, бир нерсе билесиң, бирок жүрөктө бактылык жок да, жүрөктө тынчтык жок. 1,5 жыл мурда бул жак жөнүндө ушу менин таанышым айтып калды. Ушундай бир жерге бардым, 1 ай окудум. 1 айдын ичинде Куран үйрөндүм. Куран окуганды үйрөндүм. Мен Куран окууну үйрөнүш, мындай Аллахтын китебин өзүнүн оригинал тилинде окууну үйрөнүш менин кыялым да. Мындай кандай десем, эч качан ишке ашпай тургандай деңгээлде кыялым болчу да.